Таң ерте кимдир бирөөнүн көңүлүн алуу бул дагы сенин ийгиликтин жакшы бир иштин башаты деп айтылат экен. Анын сыңарындай кимдир бирөөнүн көңүлүн алууга аракет кылыңыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул сааттардан тарта Эл чай чейли программасы ар бириңиздерге мына ушундай жакшы тилектерди гана айтуу менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Баарыңыздарга салам айталы. Айпер Адамкулова сиздердин жакшы бир маанайда жакшы күндү башташыңарга мен да тилектеш болуп өтөлү жана алпарчылык кызматтамын. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү 2 саатта дагы сиздерде түз эфирде жакшы маек үстүндө, жаңылыктар үстүндө сөз кылабыз. Ал эми айта кетүүчү нерсе, биздин программабыздын башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд. Пиала Голд эң мыкты стандартта жасалган мыкты дам жана чыныгы чай сүйүүчүлөрү үчүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы, чай үстүндө болсоңуз, тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Ал эми биздин студиябызга келген коногубуз менен дагы таанышып, чай коюп берейин, чай үстүндө маек кылалы. Бүгүн бизде конокто дастанчы, ырчы, тамада, деги эле өнөрү көп инсан бизде конокто. Турат Турдиев бизде конокто. Кош келиңиз, Турат. Кош келдик, арбаңыздар. Отмантаңыз менен эл журт менен амандашып алыңыз. Мен сизге болсо чай коюп берейин, Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен ошондой эле ар бир күнүбүзгө аткан таңыбызга Аллах Таалам рызкысын, берекесин берген болсун. Сиздер менен ушундай теледе көрүшүп отурганына кубанычтамын. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе баштайлы деп коебуз. Келиңиз, чайдан алыңыз. Турат, деги эле бираз баягы уктап калыптырмын дедиңиз да. Негизи чыгармачыл адамдар кеч турат эмеспи? Уйкучу болсо. Сизде да ушундайбы? Ооба. Бизде мен кеч уктаган себеби мындай да. Өнөр менен иштеп эле турам да мен. Мүмкүн дайыма. Ошо 10 жаратуу маселеси, же жазуу маселеси. Ошо кечинде кара эргүү келет да. Күндүзү жок. Күндүзү иштейбиз. Ошондой нерсе. Демек, көбүн эсе кечинде түн ортосунда, бул илком деп коебуз го, Эргүү деп коет го, илком. Эргүү. Демек, кеч башталат экен да сизде. Неги ушул кеч башталат да. 10 деп калдыңыз, 10 чыгарып турбайсызбы? Ооба, 10дорум бар. Канчалаган 10дорду чыгарып калдыңыз? Кече өкүсү менен кошкондо 7 болгон экен ошо. 7 10. Кече кандай 10 чыкты? Кече сүйүү тема боюнча эле. Сиз кандай биринчи 10 чыгарып алып, анан ошого тема жазылабы же алгач ушул жазылган сөзгө 10 чыгарасызбы? Мен негизги 10 чыгаруу методикасы мындай экен да. Биринчи 10 келет мага, бир кайрык келет. Анан өзүм кыңылдап ичимен ырдап жүрө берем. Ушулар чыгат го деп анан толук камдуу бир немеге киребиз, эмгекке. Анан иштей баштайбыз ошонун үстүнөн. Анан ошондо биринчи 10 чыгат экен менде. 10 чыгат экен. Сөз жазганыңыз? Сөзү болсо кээде өзүм жазам, кээде акындарга кайрылам. 10дорду бересиз? 10дорду берем. Ошого жараша сөз жазылат. Сөз жазасыз. Эң сонун дагы мына ушундай 10дор элге жайылган сонун ырлар сизде жаралсын дейли. Рахмат, жаралат. Жаралып келатат, бирок быйыл 2-3 ырымды чыгарсам деп отурам. 1-2 ырымды ырчыларга бергенбиз. Алар дагы иштеп жатышат. Буюрса жылдын аягында бир көрөбүз го жыйынтыгын. Эң сонун. Турат, айтсаңыз, негизи өнөр үстүндө гана иштеп атам дедиңиз азыркы учурда, Анын үстүндө өнөрүңүз ар тараптан экен, бардык тараптан. Дастан айтсаңыз, ырдасаңыз, кээ бирөө үчүн мисалы дастан айтууга буйруйт, жөн гана ырдап жүргөн. Тамадалыкта кылат экенсиз дегендей. Дагы кандай өнөрлөр бар? Мен билгенден ушулар экен, дагы эмне кыласыз? Билишимче өзүмдө эң биринчи негизи комузчулук өнөрү менен баштагам. Ошо комуз чертип,
Анан өзүм дастан айтууга ашык болдум. Ошо дастан айтып жүрдүм. Анан кийин төгөт элем дедим, төктүк. Анан кийин ыр жазам, поэзия жазат элем деп атып, поэзияга да өттүк. Анан кийин мен деген Бекбордиев, Чубак Сутаевтай ырчы болом дедим ичиме. Анан аккордеон үйрөндүк. Анан көбүнчө ошо ондорума ошо аккордеон кайрыгы менен чыгат. Анан кайра ырчылыкка өттүк. Анан ошо менен ырчылык тамада болууга аракет кылып баштадым. Анан ошо тамадачылыкты дагы өркүндөтүп келатабыз эми акырындап. Сүйлөгөн эмиле үйрөнүп атабыз. Анан кийин окуу жайга тапшырган соң мен дирижерлукка кирип кеттим. Анан ошо менен азыр композиторлук, дирижерлукта эмгектенип келатабыз да. Мына ушундай саналуу турса, кете береткенде, келечекте дагы эмне кылсам деп бир кыялданып атасыз? Келечекте бир жакшы композитор, жакшы өнөрпоздчу болгум келип жүрөт. Бирок кыялдар орундалат экен, анча-мынча кыялдаган нерселерим орундалып жатат акырындап. Ошол эле сиз чыгарган обондор, сөзүңгө да өзүм жазып калам дедиңиз, эң жакшы келечекте Турат Турдиев кыргыз элинин мыкты, сыймыктуу композитору деп дагы тааныштырып калалы. Келиңиз анда Турат биздин көрүүчүлөргө жакшы бир чыгарма аткарып бербейсизби? Кайсыл чыгарманы аткарам деп атасыз? Айтып кетчү нерсе, мен устатым Элмирбек Иманалиев агайдан үйрөнгөм, ошо дастанчылык, төкмөчүлүк, ырчылык, ошо үч өнөрдү. Эң сонун. Ошол агайыбыздын бир Акинге деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошону аткарып берейинчи. Макул. Сонун. Gezele da kalgan kanatım, hay gezmiştik ta yolda baratı. Girme kaş sulu beş kökül oldu kıyalında caratı. Ötsöken ay değilsin ömür, oldun özünün özünü canaşır. Artığında varsam bakçağa, hayırtılıp da kolun başkağın Çalınıp süylöp çatıp sana, jaktırvay seni jatsadan oy. Suyunun oy güçü geleme, olda mintip calın tatturayı başka. Kara minsem toktoğur, kaptanğa damalım toktoğuydu. Kırgızdan sulu köp gördüm, biroq kılığı sağam okşoğuydu. Kırgızdan oy sulu köp gördüm, hakim tay kılığı sağa okşoğuy, ay okşoğuy dey, okşoğuy doy, yok ay okşoğuy, ay okşoğuy. Ширкинай, мына ушундай Акентайга арналган чыгарма Элмирбек Иманалиевдин чыгармасы. Шакирти катары айтып өтсөңүз. Дегеле
Өтө шакирттери көп эмеспи? 40-тан ашуун. Ооба. Ошолорго эң биринчи, балким сиз барганда деле эмне айтып баштайт? Баштачу эле дегиле. Мен 2012 жок, 2013-жылдары баргам. 10 жыл болуп калыптыр, э? Анан ошо кичинекей бала кезде баргам. Анда эми биринчи барганда эң эле кичинекей акындардын эң биринчиси мен болуп баргам. Анан эле аркаман эле Элмирбек Темирбек жана ошондой эле бир акындар келишти. Анан келгенде эле агайыбыз эмнеден эң биринчи кызык саламынан адамгерчилик кандайдыр бир өзүнө тарта турган бир жакшы мамилеси бар эле. Ошо менен өзүнө кадимкидей арбап алып, анан биринчи ошо адамгерчилик сапаттан сабак өтөт, анан өнөргө өтөт. Ошол да нерсе да. Элмирбек агай көп айтчу, силер талантыңар тим эле ташкындап, океанды да тим эле сапырып жатса дагы, адамгерчилигиңер жок болсо, адам жактан тайкы болсоңор, анда силер өнөрүңөр өспөйт дагы, чыкпайсыңар деп айткан да. Адамгерчилик менен өнөр бир багытта кетсе, ошондо гана силер жакшы адам, жакшы өнөр болсо болосуңар деген эсимде да айтканы. Ошондой. Демек, адамгерчиликти биринчи орунга койгула, андан кийин өнөрүңөрдү өстүргүлө деген сөз айтчу экен да. Эң сонун, кандай сонун сөздөр Элмирбек агабыз бар болгондо дагы да болсо кыргыз элине дагы кандай сонун бир сөздөрдү айтып, бир тарбиялык мааниге ээ жакшы нерселерин үйрөнөт элек, А биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы. Бизде Турат Турдиев конокто бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми сиздер тарапта да суроолор бар болсо бересиздер деген ойдомун. Негизи Турат, айтсаңыз, бул өнөргө жөн эле келип калбасаңыз керек. Бул чыгармачылык чөйрөгө дейли. Бул өзүңүздөн эле чыккан, оргоп чыккан бир өнөрбү же кимдир бирөөдөн өттү эле? Тайке журттарында акындар, чечендер, сөзмөрлөр бар турбайбы? Ошол жазмалар да. Анын ата журтта болсо ырчылар. Эми окуучу эмес, эми баарында айылдын ичинде эле ырдап жүрүшөт. Ырдап калышат, гитара ойношот, комуз чечишет, аккордеон ойношот. Ошол Тайке менен ата журттун эмеси кошулуп бир Элмирбек айткандай бир бала артист чыккандай дегендей. Ошондой эле болгон да. Демек, бар экен да бул нерсе. Баягы чыгармачыл адамдан баары бир нерсе улап чыгат деп коет го, анын сыңарындай эле. Турат мырза дагы мына ушундай Тайке ата журту тарабынан таланттардан биригип келип ана чыккан мына ушундай мыкты инсан бар турбайбы? Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздү уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд. Пиала Голд чайы жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятына жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы, чай ичиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми бүгүн бизде Турат Турдиев бар, манасчы, дастанчы, одай сыяктуу ырчы болсун, манасчы да болуңуз. Ошо манас тиле гана айта элек. Ошону эле айта элеккенсиз. Мен жөн жерден айтып кеткен жокмун окшойт, болсун бул дагы. Турат, айтсаңыз, негизи тамадалык өзүнчө бир чөйрөдө, ушу чарбачылык чөйрөдөн ырчылык, дастанчы, баягындай улап кете берсеңиз болот, бирок тамадалык бул башка нерсе. Бул тарапка кандай келдиңиз? Кимден үйрөндүңүз? Үйрөнүңүзбү же өзүңүз эле сөзмөр катары чыгып кеттиңизби? Албетте, өзүң чыга албайт экенсиң. Кандайдыр бир жакшы адамдардын, кандайдыр бир жол көрсөтчү агалардын атынан бул өнөрдү дагы өздөштүрүп алдык өзүбүзгө. Мен окуу жайга жаңы тапшырганда, ошо мен 11-де бүтүп келгенде, ошо 1-курсуман баштап эле ошол той кызматында жүрөбүз. Алгач эле Нурадин деген тамадабай экөөбүз бар, ошо айылдан эле.
Ошол аркы жетелеп, бул жака жетелеп атып үйрөттү акыры. Албетте тамадачылык эмес, мына ырдаганды үйрөттү. Мындай жерде мындай ырдасам болот. Ошо аура менен иштешкенди үйрөттү ал киши. Анан кийин мен окуу жайды бүткөн соң эле мен бул шаарга келдим. Шаарга келгенден кийин бир аз кыйынчылык болду. Анан кийин тамадалар байкелерди көрсөм эле байке мен ырдайт элем, тойго чакырбайсыңар деп тамашалап калчумун. Анан сен ырдайсыңбы деп чакырышты. Анда дагы тапам бала болчумун. Комсталык апанда төкпөчүлүк бар, дастан бар, дастан ырдачым, аккордеон тартып да салчым. Сенде бар экен анда деп анан алардын жанында жүрүп, жакшы мамиледе болуп атып, анан тамадачылыкка өзүм негедир кызыга баштадым. Тойго барган соң эми келиңиздер агайын туугандар, тоюңуздар кут болсун, эми куттуктап ырдап коелу десек, негедир эл укчудай эмес да. Ошон үчүн элди да өзүбүзгө тартып алып, мисалы жакшы сөз айтып, мындай түкүнчө мындай тоюңар кут болсун, бизге да жүп болсун, эми келген элге кантип ырдап коебуз. Жалпы журтка келгенде жүрөктөнөрүм жайнасын, ырчылар келиптир бул жерге ышкы элге сайрасын деген сымал сүйлөп, анан кийин аккордеон алып чоң комузду алып, эл менен, эл кандай толкунда болсо ошол толкун менен бирге болуп, анан кийин ошо элге жакшы бир маанай тартуулап беребиз да, ошондой нерсе. Жакшы. Баягы азыр элди өзгө каратуу, таң калтыруу дагы кыйын, Кыйын. Чынында. Мурда ырчыларды карап, аябай суктанып, деп мындай бир суктануу менен карап таң калчубуз да. Азыркы учурда элди каратуу да кыйын өзүңө. Анан ошентип баягы демек төкмөлүктү кошуп дегендей өзүңүзгө тартат экенсиз да. Эми төкмөлүк деп түн эле көкүрөк чапкылап түн эле акырмын деп айта албайм. Мен кандайдыр бир жамакчылардын ичинде эле бармын го деп эсептейм. Мүмкүн жокмун. Мындай кээде бир эргүү келип калганда, ошо той алып барганда кишилерди көрүп жамактап, төртө отурган куданы укмуш экен, анын тумагы, анан тигине мындай бул эле бир ош базардан алды окшойт бул дагы. Ушундай тамаша ката иреттин айтып, ушундай турабыз. Азыр заман өзгөрүлбөдү чын эле, сиз айтып аткандай. Мурда ырчы деген нерсенин өнөр постунун негизи эле кадыр баркы бар болчу. Ооба. Мен мурда кичинекей кезимде, эми 10 жыл мурун да. 10 жыл, 12, 13 жыл мурун ырчылар келди тойго десе, аппаратураңарды кое тургула, анда артисттер келиптир, үйгө киришкиле, чай менен пайым кошо бергиле деп атып, курсанып тойгузуп анан тойду сонун башташты эле да. Бирок азыр андай жок. Азыр чалат. Келип бериңизчи, суранам деп, аябай жакшы маек коесуң телефон менен баргандан кийин эле. Ырчылар келиптир десе, ырчылар келиптир, ошол жерде туруп турсун. Биз азыр өзүбүз бошоп атабыз. Жумушун кыла берсин алар дегенде, Анан келип отурабыз анан. Элдин пейили кандайдыр өзгөрдү да. Бирок ошого өкүнүч бар. Мурда эми азыр деле укмуш жаман дебейбиз, бирок мурда өзгөчө кадыр барктуу болушчу, өзгөчө кадыр баркка ээ болушчу. Азыр кадимкидей кызмат, бул жумуш катары көрүшөт, жумушуңду кыл, акчаңды төлөйм, анан бара кой деген сыяктуу. Туура айттыңыз. Ооба, мына ушундай болуп калды. Ал эми көрүүчүлөр арасынан деле кызык болуп атат окшойт. Мага деле кызык болуп атат. Турат, өзүңүз каяктан болосуз, каяктын уулусуз? Ошол жөнүндө айтайсызчы? Мен ушул Чөө улусуна караштуу Сокулук деген райондун Асылбаш деген айылынан туулуп өскөм. Ошол жактан бүткөм, ошол жактан агаргамды көргөм. Кийин эле ушул Бишкекке келип калбадым, атак айылда эле болмокмун эгер өнөрүм жок болсо. Өнөрүм жок болсо. Жакын эле турбайбы Сокулукка? Барып келип турбайсыз? Жок. 1,5 саатта барып келем айылга. Бай эфирден сырткары да сүйлөшүп калдык ошо. Чүйдөн экенсиз. Чүйдөн баягы албетте бул учурга чейин деле көптөгөн таланттар чыккан дегендей, бирок азыр баягы башка облустарга, айылдан келгендерге салыштырмалуу чүйдөн азыраак чыгат таланттар деп калышат эмеспи? Сиз да бул нерсени угуп калгансызбы? Көп угам. Өзүм деле сиз айткандай издейм. Чүйлүктөрдө. Чүйлүк таланттуулардан бирөө чыкса экен, ошол жок деген ошо. Мен мисалы шерине уюштуруп кандайдыр бир
деңгээлде ырчыларда чогултуп башын бириктирип мына чүйдүн таланттары деп ошонткин келет, бирок таппайсың да каякта жүрөт алар. Эми аны сураштырсаң бирөөсү тамадасы бар, ырчылар деле бар, ошо ырчыларын көрбөй жүрөм да мен. Бар эми жолукпай жүрөт, маңдай жолукпай жүрөбүз. Ансырагандай, мисалы өзгө Ош шаарында, мисалы Жалал Абад, Токтогул жада калса, жана Нарында бирге болуп эле тим эле чүйдүн эме нарын таланттары, Ош таланттары деп шерин өткөрүп сом болочпайбы? Бизде андай жок, баягы эле чүй. Бизде айтып коюшат. Эми силер орус чалыштарсыңар, орус мүнөз болуп калгансыңар деп, силерден кайсы талант чыксын? Силерден чыкса бир репер чыгат болуш керек, башка билбейм депчи. Жок, реперлерибиз мына ушул Турат сыяктуу мыктылар кыргыздын калпагын кийип, ушинтип алга сүрүп, комузун ойноп дегендей дастанчылык өнөрдү алдыга жылдырып аткандар бар. Турат, анда келиңиз, жакшы бир дагы бир чыгарма аткарып берсеңиз. Ару затым деген чыгарманы аткарып берейинчи. Zatım ay çırayım apağım, seni görüp ben tazara başladım. Yürgön eken karegine katıdım, ay kaçan kımet jogotkan asmanım. Karaylangan göңүлүмө nur tolup, kayra baştan tөгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, кагылайын карындашым, кагылайын мага бир жолу. Бир жылан сойлоп өтүп сүйүмөн, бир заматтан ойрон болгон дүнүйө, өзүң менен айыкчудай сезилип, ай өзүм билбейм эмне мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, кагылайын карындашым, кагылайын мага бир жолу. Тагдыр мени каалагандай калчады, акын болсоң алып бүтчү чарчадым. Жашоң узап кетеректе бир жолу, эй жашоо берчи жашыдындай арчаным. Карайланган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, кагылайын карындашым, кагылайын мага бир жолу. Арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйдүм, айланайын ару затым, айланайын мага бир жолу, кагылайын мага бир жолу. Сөзү ону Элмирбек Иманалиевке таандык. Ару затым деген бул чыгарманы акыркы жылдары Асхат Мусабековдун аткаруусунда эл жакшы кабыл алды эле, бүгүн болсо Тураттын аткаруусунда болду. Эң сонун чыгарма, сөздөрү кандай айкалышкан, кандай сонун баягы чыгармалардын бири. Бул чыгарманы ырдап атканда эсиңизге эмнелер келет оюңузга?
Бирок сонун суроо бериңиз эле. Бул арыз атымды тарыхын билем. Анан негедир ушул арыз атым менен ошо арыз атым кандай десем эми агайдын тагдыры да. Бир кызга ашык болгон ошо автобустун ичинен эле. Анан кийин совпадение болуп калганда мага дагычы окшоштугу бар да. Анан ушул тарыхына ошол тарыхына окшош да меники дагычы. Анан бул ырдаган сайын жээнбирээк агайды эстейм. Же баягы өткөн мезгилди эстейм. Автобустагы. Автобустагы. Болгон окуя. Болгон окуяны эстейм. Ал окуяны айта аласызбы? Сыр болсун, ошо китебим чыгат, ошо китеп чыкканда ошо акын окуп алабыз. Китеп чыгат. Деп коесуң. Ошол жерден окуп алат го. Жакшы. Негизи баягы ар бир нерсенин өзүнүн окуясы болуп, ошого жараша бир жакшы нерсе жаралат турбайбы көрсө? Сизден дагы ошондой бир ыр же бир нерсе жаралгандыр. Ооба. Автобустан кийин. Ошол көпчүлүк дээрлик оңдордун бар ошол сүйөөнүн күчү менен, кандайдыр бир кайгынын күчү менен ошол эптен сеп болуп ушундай эргүүнүн аркасында келе берет ошондой болгондор. Жакшы, эң сонун эргүү берген учурлар, сүйүү көп болсун дейле турат. Сизге чоң рахмат, келип туруңуз. Эң сонун маек көрдүк дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто дастанчы, ырчы, Тамада Турат Турдиев болду. Биздин эфирибиз аягына келип калды. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө сизге болсо аз белектерди Пиала Голдтон тапшырам. Чоң рахмат сизге, урматтуу көрүүчүлөр, көрүшкөнчө.